Жеңиштин 75 жылдыгына карата улуу жеңишти утурлай деген темада улуу атамекендик согуштун жана эмгектин ардагери, Куланак айылынын тургуну, 40 жылдан ашуун орус тили жана адабияты мугалимдик кесипте эмгектенген Исаков Абдыкан атанын мекенди коргоодо көрсөткөн эрдиктери жана өмүр жолу менен кыскача тааныштырууну туура көрдүк. Агайдын өмүр баянына кайрылсак, Исаков уулу Абдыкан 1912 жылы мурдагы Тянь-Шань областынын Нарын районуна караштуу Куланак кыштагында Чоккамыш кыштоосунда айтылуу Исак молдонун үй бүлөсүндө туулган. Абдыкан ата айылдагы мектепти аяктагандан кийин Фрунзедеги педфакка тапшырып, окуп жүргөн мезгилинде өзүнүн өмүрлүк жубайы келечектеги Айбүш апа менен баш кошкон. 1937 жылы Абдыкан ата Фрунзедеги педфакты эң жакшы баалар менен ийгиликтүү аяктап, мекенди коргоого кызмат өтөөгө чакырылган. Абдыкан ата ыракы чыгыштагы Хабаровск шаарында 3 жыл аба десантында аскердик кызмат өтөгөн. Аскердик кызматын аяктап айылына кайтып келгенде эле улуу атамекендик согуш башталып, Абдыкан ата өз ыктыяры менен 27 жашында мекенин коргоого кеткен. Согуштун жүрүшүндө Түндүк Батыш, 1-чи Прибалтика, 3-чү Белоруссия фронтторунда салгылашып, Белоруссияны, Латвия, Литва, Эстония мамлекеттерин бошотууга катышкан. Кийин Чыгыш Пруссиянын борбору Кенигсбергти алууга катышып, 45 жылдын 20 апрелинде Чыгыш Пруссиядан Абдыкан ата жетекчилик кылган рота Берлинди көздөй жөнөтүлгөн. Согуш мезгилинде Абдыкан ата капитан наамына ээ болуп, ротага командалык кылган. Бул кездеги кыргыздардагы эң сейрек кездешкен көрүнүштөрдүн бири болчу. 1945 жылы 31 жашында улуу жеңишти Берлинде тосуп, гвардиянын капитаны деген наам менен аман-эсен элине кайтып келген. Келгенден кийин Нарын шаарындагы орус тили жана адабияты сабагы боюнча атайын курсту бүтүрүп, 40 жыл бою өзү билим алган Куланак орто мектебинде орус тили жана адабияты сабагынан мугалим болуп эмгектенген. Абдыкан ата согушта көрсөткөн эрдиктери үчүн Кызыл Жылдыз, улуу атамекендик согуштун 1-чи даражадагы, улуу атамекендик согуштун 2-чи даражадагы 2 ордени, баш аягы 4 жогорку орден менен сыйланган жана бир нече медалдардын ээси болгон. Улуу атамекендик согуштун ардагери, гвардиянын капитаны Абдыкан ата өмүрүнүн соңку жылдарын мурдагы Фрунзе, азыркы Бишкек шаарында жашап, Республикалык ардагерлер комитетинде көп иштерди аткарып, коомдук иштерге активдүү катышкан. Байбичеси Айбүш апа экөө узун бактылуу өмүр сүрүштү. Уул кыздарына, небере чөбөрлөрүнө татыктуу тарбия жана билим беришти. Биздин сүйүктүү атабыз Абдыкан ата 2012 жылы 100 жашында дүйнөдөн кайтып, сөөгү туулган айылы Куланакка коюлган. Абдыкан ата ар дайым жаштар менен, мектеп окуучулары менен улуу атамекендик согуш боюнча жолугушууларда балдарды, окуучуларды мекенди сүйүүгө, мекенчилдикке үндөп, элимди, мекенимди мен сүйгөндөй сүйгүлө, экинчи согуш болбосун деген сөздөр менен ар дайым жаштарга өзүнүн насаатын айтып келген. Ылайым атабыздын айтканы келсин деп, биз бүгүнкү жеңиштин 75 жылдыгына арналган Абдыкан атанын өмүр баяны тууралуу сабагыбызды аяктайбыз. Ушул жерден бир айтып кетчү нерсе, Абдыкан ата өзүнүн согуш мезгилинде жана согуштан келгенден кийинки түшкөн сүрөттөрүндө
өз колу менен өзүнүн эскерүүлөрүн жазып жүргөн.